Электромобиль бул бензин же дизель менен эмес, кадимки электр тогу менен кубатталып жүрө турган унаалар. Азыр Кыргызстанда мындай машиналарды айдагандар дагы жок эмес. Марат Мусуралиев электр кымылдаткычы бар унааны 3,5 жылдан бери айдап жүрөт. Бул убакыттын аралыгында машинага бензин куюуда акчаны бир топ үнөмдөй алганын айтат. Ал тургай азыр Бишкекте мындай унааларды оңдой турган жайлар дагы иштеп баштады. Албетте бул джип эмес да, но тоого ашууга деле чыгат. Мен мисалы көлдө кескен белге деле чыктым, кескен белден деле түштүм. Албетте өйдө жака өйдө карай айдаганда где-то 10 литр жейт, а бирок кайра айдаганда биринчиден вообще бензин жебейт, экинчиден да еще высоковольтный батареяны толтурат. Мен деле мисалы чоң арыктан Бишкекке түшүп баратсам, почти бензинди корутпай түшөм да. Электромобилдер Кыргызстанда чанда гана кезиксе, Европа өлкөлөрүндө кеңири колдонулууда. Албетте бул үчүн алгач унааны кубаттай турган станциялар болуш керек. Бул багыттагы машиналар үчүн инфраструктураны түзүү маселеси дагы карала баштады. Электр кыймылдаткычы бар унааларга өтүүнү өкмөт артыкчылыктуу багыт катары карап, ал тургай электромобилдерди колдонуу жагынан мамлекеттик кызматкерлер үлгү көрсөтүшү керек. Жашыл экономика Кыргызстанда болуш керек деп атабыз баардыгыбыз. Анын ичинде экологияны бузбай турган, жарандарыбыздын ден соолугуна зыян аз боло турган биз ушундай автотранспорт болобу, технология болобу, өндүрүш болобу, бардыгы ушул багытта бизде өнүгүш керек. Октябрда 2019 жылдын октябрь айында да биз иш план иштеп чыкканбыз. Электромобилдерди колдоо боюнча. Мына азыр статистикабызда ушу 100ге жакын электромобиль жүрүп атат деп айтылып атат. Буларды биз билесиздер, салыктан бошотконбуз. Бизде мамлекеттик органдардын колдонуп чыгарган автотранспорттары. Биз өзүбүз үлгү болуп башташыбыз керек деп ойлойм. Адистердин айтымында электромобилдерге өтүү каражат жагынан гана эмес, экологияны сактоого дагы кам көрүлөт. Анткени Кыргызстандын жаратылышынын кооздугун айтып, пейиштин төрүндөй дейбиз, бирок унаалардан чыккан түтүн экологияга зыянын кыйлай эле тийгизет. В Кыргызстане, и особенно в Бишкеке, в Аше, показывают, что у нас смог. Кыргызстанда өзгөчө Ошто жана Бишкектеги аба кадимгидей булганганын байкоого болот. Бул булганган абанын 25-30% эле унаалардан чыккан түтүндөн улам болууда. Ошондуктан электромобилдерге өтүү менен экологияга чыккан зыяндуу газды азайтууга жана өзүбүздүн эле ден соолугубузга кам көргөн болобуз. Поэтому гибриды, электромобили – это наше будущее с точки зрения экологии. Ананда азыр колдонуп жаткан унааларга куюлуучу бензин негизинен импорттолуп келет. Эгер электр кымылдаткычы бар машиналарга өтсөк, өзүбүздөн эле өндүрүлгөн электр энергиясы менен кубатталмак. Бул болсо экономикалык жактан пайдадан башка зыяны жок. Ал арада премьер-министр бюджеттен кошумча каражат бөлбөй, мамлекеттик органдардын автопаркын электромобилдерге өткөрүү программасын иштеп чыгууну тапшырды. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар.